Ассалаумалейкум. Сіздер мен Самат Асқарбеков. Назарыңыздарда авторитет долбоору. Бүгін бізде қонақта белгілі актер, пушка, реактивный жігіт, мықты инсан десек болады. Андамесе назарыңыздарда Азамат Уланов. Ассалаумалейкум. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы бе? Бары жайында бе? Қандай жақсы ел алдыңыз бе? Маңайыңыз қандай? Оқулар жақсы. Андамесе бізден долбоорға қош келіпсіз. Сіз даярсыз бе? Егер де даяр болсаңыз, анда бүгінгі ойындың ережесін сізге түсіндіріп қояйын. Бізде 5 сұрау болады. 5 сұрауға 50 секунда беріледі. Сұраулардың жауын сіз білсеңіз дағы, сіздің телефондағы контакттардан жалып сұрайсыз. Екінші ереже, егер де біз жауап ала албай қалса контакттан, же уақытсыз бүтіп қалса, сізден 10 секунда келмейді. Кейінгі сұрауға өтіп жатқан кезде 40 секунда алып қалады. Бізде бірінші сұрау, бір жақта қанша тиш бар? Bir жақта. Өзіңіз білсеңіз дағы, ереже бойынша телефоныңызды алалы, телефонда контакттардан сұрайсыз. 33. Bir жақта. Bir жақ. Контактта бізде бар екен IP-ре жара деген кім? IP-ре жарайсыз деген сөз. Жарайсыз ба. Білет дейсіз бе? Біліш керек. Біліш керек. Ереже бойынша сізде 50 ғана секунда, 50 секундың ішінде. Bir жақта қанша тіш бар деп, өзіңіз жалғыз громкие қойыңыз. Жақ деген бұл оз да, челюсть. Bir челюсть бе? Или екі отен бе? Жоқ, bir жақта. Bir или челюсть бе? Екі челюсть. Bir челюсть. 16 пример. Громкиге. 16. Только айтпайсыз аны. Айпеша. Ау. Салам алейкум, қандайсың? Жақсы жаным, как сам? Жақсы, я на передаче на одной, и тебе нужно ответить быстрее. На одной челюсти сколько зубов? 11. Ой, подожди, короче, 15. Ой, 16. 16? Да. Все, спасибо. Давай. А чё, почему? Давай, говори. 16 ödeksin 16 Құттықтаймыз. Бірінші сұрауға жауап алдық. Сізде 50 секунда бойынша қалды. Андамесе кейінгі сұрауға өтеміз. Бірінші сұрауға жауап алдық. Андамесе кеттік екінші сұрау. Ысқөлдің ең терең жері қанша метр? Ысқөлдің ең терең жері 971 метр. Азыр сұрайбыз. Жоқ. Минге чейін да? Минге чейін. Эми азыр шо сіздің... 901 демке? Сооронбайке ким ал? Сооронбайке? Да. Жо көрсіз, сен эле көрсіз? Сооронбайке. Сооронбайке? Билбейт кем, чал берле? Сооронға чал берле? Сооронбайке. Балким сен танып қалбай? Ал жоопер албай қалса? Жоопер алды, Сооронбайке. Сооронбайке да? Сооронбайке. Жоопер керек, Сооронбайке. Кеттік, анымесе, Сооронбайке чалабыз. Сооронбайке ушул. Ысқөлдің ең терең жері қанша метр? Вы позвонили в службу голосовой почты. Голосовой почты. Ысқөлдің терең жері қанша? Сооронбайке өчүк. Кейінгі өтөлі Данчик Беспыл Шаку деген ким ал? Билбейт ким. Данчик китайц. Китайда. Китайда да? Байрақ деген балаға жасап. Байрақ? Сіз байрақтан көріңіз. Досыңыз да? Досым. Байрақ. Білет болш керек? Біліш керек. Байраққа чал берейін? Чал беріңіз. Бірақ бұл да башлашы қазір. Сізде 50 секунда. Байыз. Байра, салам алейкум, қандайсың? Алейкум ассалам, жақсы дос. Жақсы дос, мен бір передачадамын да азыр, интервьюда, анан кейін эме сурооға жооп бериш керек болуп атат. Ысыкөлдүн эң терең жери канча метр? Бол. 365 деп коет. Саат düşü, давай. Тарчок. Акылды бала болчу. Азамат мырза, кечиресиз, биринчи суроого жооп бере албай калдык.
Эреже боюнча сизде 10 секундда кемиди. Ушул эле суроо менен калабыз. Бирок башка бирөөнү издейбиз. Сизде 40 секунд калды. Чыгарасызбы? Кимден издесек болот? Миргүл Исеналиева. Ой, кереги жок. Эмне урушуп кетесиңби? Жок, кереги жок. Случайно карыз жок беле? Жок, кереги жок. Мыкы. Кто? Мыкы? Мыкы да? Мыкы. Чалалыбы? Чалсак болот. Кеттик. Мыкыга түшүндүр. Сен окшойт. Да. Сен гүлдүксүң билесиң деп. 40 секундабыз бар. Алло, братан, салам алейкум, кандайсыз? Салам, пойдет, сам как Азик. Жакшы эме бираз передачадамын да, менчи анан кийин суроого жооп бериш керек болуп атат. Көлдүксүңөр го? Көлдүн эң терең жери канча метр? Гүлдүн эң терең жери канча метр? Аха. Примерно 660 бир нече болуш керек. Точно. Всё, рахмат, давайте. Точно. Канча? Бир нерсе деген жок бизде жооп. 667. Бул жооп канааттандырарлык. Себеп дегенде эки варианты бар. 668 деген. Бул жакындады. Куттуктайбыз сизди. Рахмат. Жоопко туура жооп берди. Аны эмесе экинчи жооптон жообун алдык. Кийинки суроого өтөбүз. Үчүнчү сурообуз. Үчүнчү суроо. Мирбек Атабеков кайсы айылда төрөлгөн? Жоонарык. Жонара. Сиз биле турбайсызбы? Конечно, билем да. Таластар жейм да мен. Сизде вариант барбы? Бир жеңеме чалса болот. Жеңең аты ким? Айгерим. Айзат. Айзат. Көп жеңең бар болду. 40 секунд. Жактан эле башталчу эле, кандайсың? Кутуп атпайлыбы? Алло. Жеңе кандайсыз? Жакшы, кандай? Жакшы, мен жеңе бир передачадамын да, интервьюда, анан кийин эме жооп бериш керек болот бир суроого. Мирбек Атабеков кайсы айылда төрөлгөн? Жонарык. Жоонарык. Всё, рахмат, давайте, шашатам. Куттуктайбыз. Суроого жооп алдык. Сизде 40 секундда сакталуу боюнча. Үчүнчү суроого жооп алдык. Аны эмесе 4-үнчү суроого өтөлү. Даярсызбы? Даярмын. Кийинки суроого. 4-үнчү суроо кетти. 4-үнчү суроо 40 секундда сакталууда. Кийинки суроо мындай. Футбол боюнча Кыргыз курама командасынын капитаны ким? Суроо түшүнүктүү да. Түшүнүктүү. Кимди сизде вариант барбы? Мүмкүн. Досум бар. Ал ошол биздин курама команданын основной игрогу Эрдис Батырканов деген. Жакшы. Ой, биякта Сооронбай чалып атат. Сооронбайга жооп бере берейинчи деп айтты. Сооронбай кеңе жооп бересиң 40 секунддан кийин ушул суроого. Ал билбейт да вообще. Жок, сен суроого жооп балким билет. Жок, атканжы. Жооп бер. Не знаю. Жок, айта бер. Сооронбай беке, салам алейкум, кандайсыз? Александр. Мен Сооронбай беке, мен бир передачадамын да, анан кийин суроого жооп бериш керек болуп атат. Кыргызстан курама команда футбол боюнча капитаны ким? Жок, санабы. Бизде эреже боюнча эгерде контакт албай калып телефон чалган кезде кайра чалса, анда кийинки суроого жооп берет. Эгерде ошол суроого жооп берсе, убактыңыз сакталат. Эгер жооп бербей калса 10 секунд кетет. Мына кайра чалып, балким связь толуп калды. Сооронбай беке. Кайра айтсаң? Кыргызстан курама командасынын футбол боюнча капитаны ким? Азыр Китсин. Рахмат, давайте. Да. Азик, Сооронбайке сени куткарды. 40 секунда боюнча калды. Шарды куткарсам. Куттуктайбыз. Рахмат. Шарды. Анда эмесе 4-үнчү суроого жооп алдык. Кийинки суроо 5-чиге өтөлү. Азамат мырза, акыркы суроо калды. 40 секундда сакталуу боюнча. Суроо мындай. Бек Борбиев кайсы жылы төрөлгөн? Атама чалса болобу? Атама? Болот. Болот, Билиш керек атамды. Билиш керек.
Эко. Атаңыз тура эмес берип калса, мен табабыз. О бала. Ата, мен азыр передачадамын да, анан кийин суроого жооп бериш керек болуп атат. Бекбарбиев канчанчы жылкы? 69. Всё, рахмат. Бизде башында долбоордо айтылгандай, эгерде кимде-ким жеңүүчү болсо, акчалай сыйлык бар болчу. Бүгүн бизде авторитет тарыхында биринчилерден болуп Азамат мырза жеңүүчү болду. Кол чалар болсун. Дайыр жол сизге. Акчалай сыйлык сиздики. Бизге сизге чоң рахмат. Сиздин албетте контакттарыңызга бүгүн жооп алдык. Силердин биринчиден чакырганыңарга рахмат. Мен кубанычтамын келип, жайнап, күлүп, маанайымды көтөрүп кеттим. Бирок бул акча сыйлыгын муктаж болгондорго берсек туура болобу деп ойлойм. Эми ал өзүңүз эркиңиз. Менин жашоомда азыр Кудайга шүгүр, баары урсак-ток, машина бар, үй бар. Анан кийин бул канча сом болбосо дагы муктаж болгондорго көбүрөөк керек болот деп ойлойм. Ошон үчүн берип койсоңор тура болот го дейин да. Канча бар ичинде? Мунун ичинде жакшы эле жетет. Жакшы деп. 10 миң сом бар болчу десе, бөлүп деле койсо деп. Канткени менен бул дагы күтүүсүз болду. Албетте муктаждарга бул абдан керек болуш керек деп ойлойм. Бул албетте Азамат Улановго өзгөчө алкыштарга ээ болду деп ойлойбуз. Себептен бул муктаждарга кетти. Мисалы дәл ошол кол чалар болсун. Аны эмесе бүгүн бизде эң жакшы маанай куруп берип, биздин эфирибизге көрүп кошуп Азамат Уланов болду. Себептен бүгүн биринчилерден болуп жеңүүчү аталды. Суроолордун баардыгына жооп алдык. Андыктан 40 секундда сакталуу боюнча калды. Андыктан сизге чоң рахмат, Азамат мырза. Айта турчу эфирден колдонуп. Силерге рахмат абыл чакырганыңарга. Силерге каалоорум эфириңер, долбооруңар өркүндөп өсө берсин. Дагы көптөгөн атактуу жылдыздар келип, болгон эфирлерди, болгон кандайча айтсам, мисалы үчүн YouTube'га чыгарсаңар, YouTube'ду жаргыла. Чоң рахмат. Бүгүн бизде эң жакшы маанай менен жакшы эфир болду. Бизди ар дайым колдоп, соц тармактардагы баракчаларга кирип, пикириңиздерди калтырып, кийинкиге кимди сунуштайсыздар, аны жазыңыздар. Авторитет долбоору Самат Аскарбеков.